Бул KGB деген метод. KGB деген метод бул америкалык метод болуп саналат. KGB деп кыскартылып айтылган ыкма америкалык агроном Ким Грин Бушка таандык бакты бутоо ыкмасы. Багбандын айтымында бул ыкма менен негизинен алча гилаздарды буташат. KGB ыкмасы менен бак бутоо буга чейин Кыргызстандын аймагында колдонулган эмес. KGB бутоосу бул Ким Грин Буштун бутоосу. Ким деген адамдын жашыл бутоосу деп айтылат. Бул метод эми гана жайылып атат. Мен көп ушул практикамда өткөрдүм. Өзүбүздүн кадимки вишняга уланган, кара гиласка уланган валовой 3-чү сорттогу гиластарды ушул метод менен жетиштирип атам азыр. Бүгүнкү күндө көпчүлүк айыл жерлеринде дыйкандар мөмөлүү бак дарактарын туура эмес өстүрүп, натыйжада сапаттуу түшүм ала алышпай түйшүк тартышууда. Эгерде ар бир көчөттү туура бутап өстүрсө, мөмөлүү дарак тез түшүмгө кирип, сапаттуу продукция берет. Бул жерде көчөттөргө жараша бутай берсе болот. Бир жыл мен жазы менен токтотпойм. Жазында, күзүндө, кышында негизи максатка ылайык бутай берем. Ошол жол менен көчөттү бир жылда 3 жашка чоңойтуп алса болот да. Бир жылда 3 жашка чоңойтуп алса болот көчөттү. Биз чоң өстүрүп алып, кийинки жылга кыркып, аны кайра күчтөндүрүп, аны дагы кыркып отуруп, биз мөмөдөн кечиктирип алабыз да. Көпчүлүк элде ката бар, классикалык бакты туура эмес бутоонун натыйжасында эртерээк мөмөлөй турган көчөттү булар артка сүрүп салат. 4 жыл, 5 жыл, кээде 10 жылга чейин артка сүрүп алышат да. Айыл чарбанын багбанчылык тармагындагы адистердин айтымында өлкөбүздө экспортко чыгып жаткан жана ички базарларда сатылып жаткан мөмө жемиштер талаптагыдай эмес. Эгерде багбандар бакты туура өстүрүп, мөмөнүн санына эмес сапатына көңүл бурса, анда багбанчылык эң кирешелүү тармак болот. Арпаны себесин 20 центнер аласын. 20 центнердин басы мисалы үчүн 10 сомдо болгондо 20 000 сом. Ага сен 15 000 сом расход кыласың. Айдатасын, себесин, уругу бар, дарысы бар. Актабайт. Алмалуу бак боло турган болсо, эң эле аз алма бергенде мына ыргалдуу багбанчылык. Эң аз алма бергенде 30 тонна алма берет. 50 центтен сатып бергенде $15 000 акча болот. Конечно, бак отургузган аябай кирешелүү да. Акыркы мезгилде дыйкандар суу жетпеген дың жерлерди өздөштүрүп, ага көп өлчөмдө каражатын жумшап, бак дарактарды тигүүдө. Бирок бакты өстүрүүдө аны туура бутап, карабаса, багбандын мээнети текке кетет дейт тажрыйбалуу багбандар. Улан Маккамбаев, Салам медиасы үчүн.